Салам достор, бүгін сіздер менен мына ушинтип жазда сакталган жүзүм жалбырактарынан плов жасап салгач чөзүүгө керектүү жалбырактарды алабыз дагы үстүнөн кайнак суу куюп 15 мүнөт тыныктырып коебуз. Ага чейин биз ичиндеги начинкасын даярдайбыз. Бизге эт жана пияз керек болот. Кааласаңыздар фарштан колдонсоңуздар да болот. Жакшылап муштан туздан саласыздар дагы мына ушинтип аралаштырып аласыздар. Эми даяр болгон жалбырактардын ичине салып, ушинтип тоглотуруп, ийне жана жиптин жардамы менен бир катар кылып тизип алабыз. Достор, муну түркчөсүгө дольма дейт. Азыр биз дольмалуу плов жасайбыз. Эми кызып турган майыбызга пиязды салабыз дагы кызарганча кууруп, андан соң этти салабыз. Этибиз куурулгандан кийин үстүнөн сабизди салабыз дагы. Сабизди дагы жакшылап кууруп, суу куюп коебуз. Суубуз 15-20 мүнөт кайнагандан кийин туздан жана зиренен салып туруп, кайнап жаткан кезде даяр болгон жуулган күрүчтөрдү сала алабыз. Күрүчүбүз кайнап чыккандан кийин үстүнөн дольмаларыбызды салабыз дагы, аларды дагы кайнатып жакшылап бышырып алабыз. Суубуз тартылгандан кийин дольмаларыбызды алып туруп, күрүчтү бир ортого үйөбүз дагы, кайра демдегенде дольмаларыбызды салып жакшылап демдеп коебуз. Баарыңыздарга ийгилик. Менин баракчама катталганды унутпаңыздар. Аш болсун.